Бүгін Ноғат районы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Борко айылынын мектеп ачылышы болуп атат азыр. Camında da top batır sırtını ıslak olmalı. Biraz direkt kişiler gelir tapken yolda. Biraz saniye. Толугу менен даяр. Aparat nemeden daha gelişken okşak Bişkek'ten. Arkadan girmesin. Demleri sayılır. Hoş geldiniz bizim canımızda. Hala. Ağız yolda mektepten olsun ha. Selamlar gelsin. Jelleri, ынтымакта жашайт бейпил элдери. Татынакай Бөксө тоолу ичинде биз окуган Келбек Каримов мектеби. Ардактуу коноктор, биздин билим уябыбызга кош келипсиздер. Рахмат дейбиз боордоштар элине заңгыраган мектеп салды жерине. Жалаң гана жакшылыкка умтулган
Bilimdүүлөр болобуз бизде эртеңге. Niyet kılın. Buday yolunda. Berekeli ve berişenlik kolunda. Bizge gelgen Önüktürü fondunun bütkül işi büyük maksat yolunda. Окуучу үчүн билим үйү курулду. Билимге бүт ой максаттар курулду. Жакшы окуп улуу инсан болууга колдоп бердиң ар бир кыз уулумду. Bilim keni, kucağın keni en çayıp. Bilim ciddi eşigin açıp durat. Bardı kuştu jumşap jakşı okuğa, okuçular ubadasın verip durat. Bizden berekeli Nokat rayona hoş geldiniz. Biz көптен бері өтіп келе жатқандағы іс-шара Құдай бұйырса açılış алдында тұрамыз. Бүгінгі açılış әзірінде біздің районымызға Қырғыз Республикасының президентінің Ош облысының экономикалық өкілі және Ислам Жамалиев қатысып отыр. Азырма bir Ekim'de içinde Saudiya Önüktürk Fondu'nun direktörü Halid Şihada Abdusalam Almas Satyeviç Toktorov geliyor oturar. Adam şu sizler bu saatlerden bu açılış azında açık ekleyen olması. Orta mektebi 1972 жылы 190 орынды болып құрылған. Ondan кейін 2000 жылдары ашар жолы менен 80 орынды болып жаңы имарат қосылған. Ал эми мектепке 600-дөн ашуун бала 2 сменада окуп келген. Жаңы мектептин курулушу 2020 жылдан январь айынан башталган. Мектеп 2 кабаттуу 375 орунга ылайыкташкан. Saudiya Önüktürk Fondu tarafından karşılandı. Dolduruş bağısı 71.210.658 son bol yolda hesaplayın 1 milyon tegeleginde dolar kamtılgan. Тендердің подрядчиги Югстройсервис акционерлік қоғам алып, субконсультант Маймер ЖЧКсы бұйрытма беруші тарап Қырғыз Республикасы министрлер кабинеті қараштыру архитектура құрылыш жай тұрак жай коммуналдық шаруа мемлекеттік агенттігі мектеп заманбап ана бүгіндағы
koş açılış bolgatar. Oblastın önüktürü fondunun karşılığısı menen bugünkü günü 90 orunduk bala bakçamızda iş geldi. Şu bayram açılış azeminin katılışçıları, hurmatlı Borko Hayırlı'nın turgunları, Cana Ateyniler. Buna bugünkü köpten beri kütkön sizlerin aydınlardağı Canlı mekteptin Cana oşonda öyle 90 orundu bala bakçanın açılış azeminin şiir dilinde kutlaydı. Emi bu mektep Cana Dänir Bedek Çaykanday önüktürü Arap Saudiya önüktürü fondu tarafından akça karajat bölünüp oşol iş planına kirgizgen bu жерде мына 6-cı создун депутаты Токторов Алмазбек Сатиевич отурат. Кол жаап койсоңуздар. Себеби дегенде бул жака ушу курулушка планына киргизиш дагы өтө оор болот, талаш болот. Ошондо Токторов Алмаз мына айтып деп жүрүп ушул жерге акырындык менен ошол фонддун акча каражатын бул жерге бөлүп тартты да. Анан эме дейбиз, мына бүгүнкү күндө президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан балдарга жакшы тарбия берүү, жакшы билим берүү жаатыны колго алып, тапшырмаларды берип, кала берсе биздин мугалимдерибиздин айлык баянасын бүгүнкү күндө көтөрүп, жакшы шарттар түзүп берди. Мына бул жердеги иштеп аткан мен жамаатка айта турганым, сиздерге бүгүн жаңы мектеп заманбап бардык шарттары менен курулуп берилди. Мына отурган актовый залыбыз, спорт зал, ашканасы, компьютердик класс жасалгалары менен бардык менен. Мен ойлойм, ушул кандай болсо, ушундай кылып жакшы сактап, биздин келечегибиз болгон биздин жаштарыбызга жакшы тарбия берип, жакшы билим берип, мына Ноқат районунан Төрөбай Кулатов, Насиддин Исанов абаларыбызды таткан ушул жерден кыргыздын чыган жигиттери, кыздары чыгышта мен тилектешмин тургандар. Ушул мектебиз Ак Жолтой мектептен болсун. Ушул мектепти бүтүрүүчүлөр алтын тамга артыкчылык аттестаты менен, алтын сертификаттары менен бүтүрө турган улан кыздардан чыксын ушул жерде. Буну чара турган ушул жердин жамааты деп эстетем. Ошондуктан ушул жерде иштеп аткан мугалимдерге, сиздерге бүгүнкү күндө жоопкерчиликтер жаңы мектеп менен жоопкерчиликтер дагы берилип атат. Ошондуктан биз талап кылабыз, ушул жерден кыргыз элине дагы айтайын, кызмат кыла турган уул кыздарды тарбиялап беришиңерди биз талап кылабыз. Андан тышкары эми айтып кетсиңерсе, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Кечегинде бийликти басып алабыз, ошондо уюштура турган бузукулардан айрылайлы. Кыргызстанда дайыма ушундай ачылыш аземдери көп боло берсин, ошолорго биз баардыгыбыз күбө болуп жүрөлү, урматтуу туугандар. Рахмат. Республикасынын жогорку кеңешинин экс-депутаты Токторов Алмазбек Сатиевичке берилет. Ушул
көрсөткөн чоң салтанат менен чоң майрам менен 15-ci жылда эстеп атам. 15-ci жылы мен силерге келип силердин добушуңарды сураганымда ошондо аксакалдар айткан эле, бизде 2 маселе бар, ошого жардам берсең жакшы болот эле деп суранышкан. Бирөөсү суу, экинчиси мектеп депчи. Буюрса суу келди, суу ичип атасыздар, таза суу. Мектеп мына бүгүн ачылды. Ошого кичине болсо дагы салым кошулса, мен ошого кубанып атам, кубанычка бөлөнөм. Бүгүн чоң майрам. Биз үчүн чоң майрам. Мен үчүн, силер үчүн чоң майрам. Ошол балдарыбыз жана айтылгандай, ошол балдарыбыз ушундай заманда жакшы имараттарды буюрса, жылуу 3 шарты бар. Булагында билесиңер, спорт залын аты билесиңер, спорт залда балдар волейбол ойногондо кандай шарт эле ден соолугуна да зыян болчу. Азыр жакшы сонун спорт зал, мындай спорт зал аз Кыргызстанда. Сонун спорт зал kuruldu. Мына активный зал, кабинеттер жакшы, кабинеттер kuruldu. Ошол баардыгы бүт ошол иш аракеттердин баардыгы ошол мугалимдерге, мен кайрылып кетет элем, мугалимдерге өтө чоң жоопкерчилик силерде. Ошол мамлекет кылып аткан ошол аракет азыр бул мектеп Саудовский фонддун эсебинен kuruldu бул мектеп. Ошо мен Саудовский фонддун өкүлдөрү азыр кечирип атат деп, бирок ошолорго мен чоң ыраазычылык айтып кетет элем. Ошол жардам беришип, ошол Кыргызстанда 26 мектеп kuruldu. 26 мектеп. Ошонун бирөөсү ошол Келбекеров атындагы мектеп. Жаңы имарат курулуп, бүгүн ошого катышып отурабыз. Ошол мугалимдерге мен кайрылып кетет элем. Ошончалык мамлекет ушундай көңүл буруп, ошол балдарыбызга бүгүн мына мага жаңылык болуп атат. Детский садта ачылып атат бүгүн. Бул да жакшы. Бул да жакшы, ошол балдарыбыз үчүн, балдарыбыз үчүн. Мына азыр айтылып кеткендей, ноокаттан кандай чыган инсандар чыккан. Нурбай Кулатов, Насирдин Исанов, биздин академиктерибиз, батырларыбыз бар, Виталий Мамытов, батырыбыз бар, академиктер, Ирмат Купуев, академик. Ошондой инсандар дагы көбүйтүбүз керек. Сөзсүз керек. Биздин жерибиз жалпы Кыргыздын жери. Мындай инсандарга бай, бирок өзгөчө ноокатты, биз ноокат болгондон кийин ноокатка күйөбүз. Ошол биздин катардан дагы, бизден дагы ошол ноокаттар чыгып, ошол Кыргыздын керегине жарай турган инсандар чыгыш керек. Ошол билимди ушул жерде силер бересиңер. Мен бул жерде мугалимдерге да кайрылып кетет элем, ата-эналерге да кайрылып кетет элем. Сөзсүз балдарыбызга сөзсүз жакшы билим беришибиз керек. Азыркы заманда билимдүү бала атаандаштыкка туруштук бере алат. Конкуренция. Билими жок болсо, келечеги да жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн билимди көңүл буруп, жакшы билимдүү бала чыкса, калганын өзү арабасын өзү тартып кетет, өзүнүн турмушун өзү курат. Билимдүү бала ар кандай жаман жолго барбайт, жаман ойлорго ээрчибейт. Азыр айтылып кетти, мына мамлекетте туруктуулук болуш керек. Эң негизги мамлекетте туруктуулук болуш керек. Туруктуулук, ынтымак болгондо гана ошондо өнүгөт мамлекет. Мына мен ушул мектептин баасы чексиз да. Ошон үчүн мугалимдер сиздерден суранып кетебиз. Аракет кылып, ошол балдарга жакшы билим берип, балдарды чоң жолго узатышыңар керек. Анан сөзүмдүн аягында мен сиздерге да ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Силер дагы ошол мага ишенип 15-жылы шайлап берүүдө 6 жыл Зейдин Исламович бул жерде мен менен чогуу келген Нурматов Козбек Советович отурат. Мына биздин коногубуз, ардактуу коногубуз бул. Ушул кишинин дагы салымы бар бул мектепте. Ошого дагы ошо жооп кеңеште чогуу иштегенбиз, ошо үчөөбүз жүрүп чогуу иштеп, ушундай аракет кылып, колубуздан келген жардамыбызды, аракетибизди ошо
элге ардап ошо иштеп бердик. Анан бүгүн мен сиздерге да ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Ошо мага ишенип, мага добушуңарды берип, добушуңуздарды ошо шайлап 6 жыл жол кеңеште иштедим. Жакшыбы, жаманбы, аны бааны эл берет. Сиздерге чоң рахмат. Ден соолукту болуңуздар. Дайыма ушундай жакшы салтанаттарда жолугушуп жүрөйлү. Мамлекетибизди дайым сактасын. Дайыма мамлекетибизде ынтымак болсун, жакшылык болсун, өнүгүү болсун. Рахмат сизге. Азыркы кондоктоо сөзү Кыргыз Ата айыл аймагынын тургуну, жеке ишкер Каримов Тариел Келдибековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Борко элим. Баарыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул күндү Борко эли тилек кылып, Кудайдан тилеп, канча аракеттерди кылып күткөнбүз. Мына Алла Таала эртеби кечпи берет экен. Бүгүн ошол ачылыш, мектебибиздин ачылыш аземинде отурабыз. Урматтуу коноктор, урматтуу Зиядин Исламович, баш болуп келген конокторубуз, депутаттар, мурдагы соттун депутаттары, аталар, абаларым, баарыңыздардын салымыңыздар бар. Эң негизи Алла Тааланын көзү түз экен. Бул мектепте салынсын деп дуаларыңыздарды бердиңиздер. Ар бир шайлоодо канча жыл калдык, ушу мектеп болсун бизге, мектеп болсун деп. Акыры мектебибиз мына ачылды. Мектеп деген ыйык, мечиттен кийин келе ушу мектепте жүрөгү таза, эч нерседен бир жамандык ойлобогон наристелер келет. Ата-энесинин колунан кийин эле ушу мектепке келишет. Мектептен тарбияланып, ушул жерден анан учушат. Ушу мектебибизден Алла Таалам жакшы инсандарды дүйнөгө, Кыргызстанга атагы чыккан улуу окумуштуулар, инженерлер, врачтар, жакшы адамдар ушул биздин мектебибизден өнүп өсүп чыгышын тилейт элем. Анан мектептин жамаатына ынтымакчылык каалайм. Ынтымак бар жерде өрүс болот, ошол жерде өнүгүү болот. Кудай буйруп ушул мектебибизден жакшы инсандар, жакшы балдарыбыз чыкса, мындай курулуштардан айрыбызга дагы көп курулат деген ойдомун. Лицей турат, сабыр кылып турсак, Кудай буйруса ушул жерден чыккан балдар дагы аракет кылабыз. Лицей дагы курдурганга Кудайдан тилеп аракет кылабыз. Ал болот. Таза суубуз келди, шаардагыдан айырмабыз жок, жашап атабыз. Ошон үчүн элибизге ынтымакчылык каалайм, биримдик каалайм, дайым жакшылыктын үстүндө бололу. Эң негизи аксакалдарыбыз, аталарыбызга рахмат айтамын. Дуаларыңыздарды берип турдуңуздар. Анан мектебибиз ак жол той болсун. Ушул мектеп жакшы балдарыбыз чыгып, Кыргызстаныбыз өнүгүүсүнө салым кошкон балдар, кыздар чыксын. Мамлекетибиз тынч болсун. Жанагындай согуш, жаман нерселерден алыс бололу. Азыр мына жакшы өнүгүү жолунда баратабыз деп ойлойм. Мындай мектептерди салыш үчүн фондторго кайрылып, кайрымдуулук фондторго, баш мамлекеттерге кайрылчылык азыр өзүбүздүн өлкөбүз, мамлекет, президентибиз баш болгон эле 1 жылда канчалаган мектептерди салып коюп атат. Дагы ушундай өнүгүү боло берсин. Анан Араб мамлекети менен бул бүгүнкү самалык Араб мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин улуу достугу деп билемин. Бүгүнкү самалыкты Сауд Арабия фондуна чоң жакшылыктарды тилейбиз, рахматыбызды айтабыз. Ошол 26 мектеп, 26-28 мектеп салынган. Ошондон Нокат районуна биздин мектеп куш келип, ушул адамдарыбыздын салымы эл журтубуздун батасы менен салынып отурат. Баарыңыздарда ийгилик болсун, ден соолукта болсун, заманыбыз тынч болсун, Борко элибиз өнүгүп өссүн, Нокатыбыз, Ошубуз жалпы Кыргызстанга жакшы тилейм. Рахмат. Улуу кишилер,
Avalar, iniler, yeneler, rezeler, karındaşlar. Bugün Mağaşehir'deki söylenen bizim programlar жақсы sözlerді айтып кетті. Мен мектептерімде бір екі болса қысқартып кетейін. Біздің Борқау айылында башталғыш класстар болып 4 жылдық мектеп соғыштан кейін ашылған. Ошол үлістер болып қалды, ошол жерде болған. Ошол жерде bir muğallim 4 klaska sabah verip başlagan. Ondan кейін 50-ci yıllarda 50-ci yılların akırına varıp kalgandan birinci eski mektep oldu. Pravda 8 yıllık mektebi olup Marasul oldu ağayımız. Oşol uyuşturup oşol jetekte başladı. Ondan кейін 60-cı yıllarda varganda rayondagi eng çoğ mekteptin biri katarı oldu. Oşol 8 yıllık mektep, orta mektep olgan. Onda şu Pravda orta mektebi yeri olgan. Bu mektepte bir ara Çeşmesay, bir ara Köprüde Şehinki aralıktağı bardık yerlerin balları şu yere geldi okugan. Hazırki kulüptün orada, onava Betsat'ın orada onların jatakhanası da oldular. Ekinci rayonda çoğ mektep hazırki Nokaşlar'ın boru hazır estetikali otağı oşol жерде Mendeleyev'de mektep olgan, uşulaya olgan Nokaş'ta ekile çoğ mektep olgan. Oşondan beri belki tarihayı. Adem'in mınavı mektepten kuruluşu 72. yılda toşak 192 orunduğu alıp oşol mektepte kança yıldan beri bilim verip işletmede zaten muğadimleri rahmat. Kudayga şükür uşul mekteptin okuşlarından çıkan adamlardan bolumuz kurup emes. Ondoğan ilimli kandidatları var. Misalı biyolojiya iliminin kandidatı Erke var, tercüme var, hazır Osmanlı'da işte var, dekan bolup, medisina ilimlerin kandidatı Yeşme var, Zirgalbek degan balağız var, Respublikalik Valisa Türkiye boyunca başka kültürlerin olup işte var. Şondayda daha bir biyolojiya ilimlerin kandidatı var, Erke var, Geografya ilimlerin kandidatı var. Oysa türlü tarmaktın iyeleri usul mektepten bitirmişleri. Yani bizge çayınki işlep etken muğadimlerden terbiyasını algan ballarımız da şolda iyi bitirecek olar. Hazır ben ne betiren? Hurmatlı mektep cemaatı, kollegalar. Hazır canlı mektepinde bizim tüşüzge gizlegen mektep bir tatma kaybol bütüvatat usul mektepte, usul imaratta, usul kabinetlerde, bardır cadrularda gözün karaginde saktaşılacak. Anan bardırların ortamlara intimaksızlık diler. Anan bilim ondu, bilim soldu varap durup bayağı intimaksızlık atmalılar. Muğadimler bir muşka tüyülüp, usul mekteptin hazır kanday asılat, onda tatına pay otursa, sonda dengede saktaşınlar kalırlar. Ahırında ne dediren? Usul mekteptin bütüsüne çoğun salımın vergen, bütünü vergenlerle Arap bir turganlarga, cevap böyle Borqa ayının turgunlarının arasından çeksiz razısızlıklarını bildirdi. Anan daha bir söz, hazırmağa seninki söyleyenleri ayıp getir. Usul mekteptin bütüsüne özlerinin sözüyle, iş hareketlerimle, murunku sözde deputatlarımız almaz başka oldu. Hareketlerin yumuşaştı, sorunların koştu. Ondan sırf hazırkı deputatlarla rezerv damlaya öder. Bularga dağı sizlerin atınızlardan çok rahatsızlık verip rahmet ederim. Akırında elinizge, yurtumuzga, zamanımızga tinçlik dileyin. Usul mektepten dağır coğrada aytganday ilimden kandidatları, doktorları çıksın. Usul mektepten Joğor Kengeş'in deputatları öz çıksın, ministrler çıksın, prezidentler çıksın. Elimizge, yurtumuzga tinçlik, amansızlık olsun. Rahmet ederim. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зердин Исламович,
Ноғат райондық мамлекеттік администрациясының басшысы Аким Данил Белекович. Сіздерде бүгінгі іс-шараға ушул мектептің құрылышына зор салым қошқан атолдарыңызға белектерді тапшырып қоюға сіздерді шақырабыз. Администрациясының ардақ грамотасы менен сыйланады. Югстрой сервис ачык акционерлик коомунун инженердик техникалык жана электр иштери боюнча башкаруучусу Мамат Курбанов Саним Махаммад Батырович сыйланат. Югстрой сервис ачык акционерлик коомунун директору Калбаев Азатбек Долатбекович сыйланат. Борко айылынын башчысы Бодоев Кочкор Абди Маматович сыйланат. Selçuk'a. Кыргызата айыл аймагында Каримов атындагы орто мектебинин жаңы имаратын курууга өзгөчө салым кошкондугу үчүн Кыргызата айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен Келдибек кызы Кутбүбө сыйланат. Уланов Рафаэль Дурсуналиевич сыйланат. Жороев Муратбек Карабекович сыйланат. Назарбаева Замира Атанбековна сыйланат. Сіздерден бардыңыздарды мына жаңы салынған мектептің имараты менен танышуға чакырабыз. Bizim povurumuz.
Eң кызыгы ар бир класстан андай кол жууп турган эмеси менен баардык класста. Yayı ökemiz. Allah bismillah. Жаңы садиктин ачылышы. Şu mekteptin ile canında. Sadiktin. Olumsuzlar. Öyle bir. Gel.
Bilgen Rest, Schutz und Hilfe. Direkt. Açsana telefonu. Ha? Başka bilirsin. Canım. Momeri yok. Atımızlar ataldı. Aman yer geldi. Başka Hayır bu. Güzel. негізінде баяғы эмне себептен именно ушул айга орун чечтиңиздер, анан алда дагы кандай пландарыңыздар бар мектеп салуу башка мекемелер боюнча? They asked why you choosing this village for building here this school and what is your planning for future? This was planning with the coordination group by the Prostroy committee. They chose this village because need in this village to go to school for the number of children in the school also increased, and there are need to go to school. Also, we try to improve the process learning of the study schools like this village. While this